Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өзүңдү ким деп ойлойсуң? Зеленскийдин орустар тууралуу айткан сөздөрү түрктөрдүн кыжырын келтирди. Сон хабер гезитинин окурмандары Владимир Зеленскийдин орусиялыктардын Туркияга болгон сапарлары тууралуу сөздөрүнө ачууланды. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Украина президенти Грекиянын РРТ коомдук телеканалына берген маегинде Анкаранын Орусиядан туристтерди кабыл алуу чечими кабыл алынгыс деп эсептей тургандыгын билдирген. Зеленскийдин айтымында бул кош стандарттар жана адилетсиздик. Бизде дагы бир сөз бар. Эшекти ашыкча баксаң, ал өзүн күлүктеп элестетет. Дүйнө Зеленскийге бир аз көңүл бурса эле, ал көп кетти. Бардыгы абдан жөнөкөй дейт окурмандардын бири. Мисалы, Европа газ алат. Жада калса 2 эсе көп ала баштады. Эмнеге европалыктарга ачууланбайт деп сурады дагы бир комментатор. Орус эли менен эч кандай маселебиз жок. Эмне үчүн мамилени бузушубуз керек деп башка колдонуучу комментарий берген. Сиз өзүңүздү ким деп ойлойсуз? Мамлекетти кантип башкарууну билбейсиз. Ушундан улам миңдеген адам өлдү. Алардын каны сиздин колуңузда деп баса белгилейт Алтан Халил Йылмаз. Булак Назар Ньюс. Мен Ансар групп компаниясыны мен интернеттен көрдүм. Барбаган банктарым калган эмес. Банктардын баары эле 15%. Банк менен ала турган болгонумда 500 000 сомдук уюмдун үстүнө кайра 750 000 кошуп бермек экенмин да. Бул Ансар компаниясынын кымак аябай жеңил болду да, $6,000 алдым. Ошо айына 6,5 миң төлөйм. Ошо 5 жылга. Ансар компаниясынан колуңар келген келсе үй алгыла, аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Бул дагы болсо 4% менен эч кайсы банктан ала албайсыңар. Ошо пайызсыз аласыңар компаниядан үй алсаңар Ансардан. Мисалы банктардан алсаңар процентин кошо төлөйсүңөр. Ансар компаниясында проценти жок, пайызы жок. Болду, аябай жакшы жардам беришти. Компанияда иштегендердин баарына Алла ыраазы болсун. Рахмат. Тажикстандын коопсуздук тармагын чыңдоодо АКШ $60 миллион жардам берет. АКШнын Душанбедеги элчилиги Тажикстандын коргоо министрлигине ЮВСО үлгүсүндөгү 8 жүк ташуучу унаа жана аларды тетиктерин берди. Жардамдын жалпы суммасы $2,3 миллион түздү. АКШ 2021 жылы октябрда дагы Тажикстан коргоо министрлигине жалпы басы $1,4 миллион түзгөн. Ж8 үлгүсүндөгү 20 жол тандабас автоунаасын берген. Азыркы жаңы жардамыбыз тажик тарапка ал транспорт каражаттарын жакшы абалда узак убакыт пайдалануусуна мүмкүнчүлүк берет деп жазылган элчилик 5 майда тараткан билдирүүдө. Жардамды тапшыруу аземинде элчинин орун басары Бриджит Уакер АКШ жакынкы 2 жылдын ичинде Тажикстандын коопсуздук тармагына жардам катары $60 миллион ашык каражат бөлүүнү пландап жаткандыгын айтты. Расмий маалыматтарга ылайык АКШнын өкмөтү 1992 жылдан бери Тажикстандын коргоо тармагына жардам катары $330 миллион ашык каражат берген. Элчиликтин билдирүүсүнө АКШ акыркы 30 жылдын ичинде коопсуздук, экономикалык өнүгүү, саламаттыкты сактоо, жарандык коргонуу жана билим берүү программаларынын алкагында Тажикстанга жардам катары жалпысынан $1,8 миллиард каражат бергендиги белгиленген. Булак Назар Ньюс KG. Лукашенко батыш Украинаны Польшадан коргоого убада берди. Польша жана башка Европа өлкөлөрү Украинаны акырындык менен бөлүп салуу саясатын уланта берсе, анын чек арасын орустар, беларустар жана украиндер биргелешип коргоого аргасыз болот. Бул тууралуу Беларустун президенти Александр Лукашенко билдирди. Анын сөздөрү жазылган жазууну Пол 1 телеграм-каналы жарыялады. Саясатчынын айтымында айрым польшалык саясатчылар эмитен эле кылычтарын курчутушуп, батыш Украинаны өз өлкөсүнүн бир бөлүгү катары көрөт. Ал узак мөөнөттүү келечекте бул жерлер үчүн Москва, Киев жана Минск согушушу мүмкүн деп болжолдогон. Булак Назар Ньюс. Гутерриш Орусия менен Беларустун жер семирткичин рынокко кайтарууну чакырды. Бириккен Улуттар уюмунун башчы катчысы Антонио Гутерриш Орусиядан, Беларуста жана Украинадан алынып келинген азык-түлүк менен жер семирткичтерди дүйнөлүк рынокко реинтеграциялоо
керектигин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча глобалдуу көйгөйдү чечүүнүн олуттуу жолу Украинанын айыл чарба өндүрүшүн жана Орусия менен Беларустун тамак аш азыктарын жер семирткичин дүйнөлүк рынокко реинтеграциялоону талап кылат, деди Гутерриш Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24-февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денафикация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна бери жоопкерчиликке тартуу пландалып жатканын айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккулары Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын түшүндүрүп келет. Европа орус мунайына эмбарго киргизиле тургандыгын күндүгүн айтты. Евро биримдик тарабынан орус мунайына толук эмбарго 9 айдан кийин киргизилет. Бул датаны Мессенджер гезитинин берген маегинде Еврокомиссиянын экономика боюнча комиссары Паоло Жентилоне атады. Кыска мөөнөт мунайдын дүйнөлүк баасына терс таасирин тийгизет. Ал биздин максаттарыбызга карама-каршы келет деп түшүндүрдү ал. Еврокомиссар мындай чечим европалык экономикага таасир тийгизет, бирок орусиялыктарга дагы сокку урулат деп эсептейт. Санкцияларды жүргүзүү маселесинде Еврокомиссия ушул убакытка чейин тең салмактуулук принцибин жетекчиликке алып келген деп баса белгиледи ал. 4-майда евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн туруктуу өкүлдөрү орусиялык мунайдын импортуна эмбарго боюнча мунасына келе алышкан жок. Бир катар өлкөлөрдө, алар ичинде Мажарстан, Словакия, Чехия жана Болгария үчүн орус мунайынан баш тартуу сунуштары тынчсызданууну жаратты. Жалпыга маалымдоо каражаттар Мажарстан жана Словакия орусиялык мунай сатып алууга укугуна бир дегенде 2024 жылдын башында чейин ээ болорун жазышты. Бул укуктан Болгария менен Чехия дагы пайдалана алат. Булак Назар Ньюс. Финляндия менен Швеция НАТОго кирсе Орусиянын душманына айланат. Финляндия менен Швеция НАТОго кирсе Альянс менен Орусиянын тирешүүсүнүн мейкиндигине айланат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Эгерде Финляндия менен Швеция Альянска кошулса, алар Түндүк Атлантика блогу менен Орусиянын ортосундагы тирешүүнүн мейкиндигине айланат. Мунун бардык кесепеттери, анын ичинде биздин убакыт сынынан өткөн жакшы коңшулук мамилелерибиз үчүн Швеция менен Финляндиянын элдери ушундайбы, ушуга аракет кылып жатасыңарбы деп баса белгиледи дипломат. Биз Түндүк Европадагы кошуналарыбызга алардын НАТОнун орбитасына тартылышын Европанын коопсуздук тутумунун үзгүлтүксүз жана узак убакыттан бери тең салмактуулукту бузуу коркунучу бар экенин эскертип келебиз. Бул акыркы апталардын темасы эмес, деп кошумчалады Захарова. Апрель айынын башында Финляндия менен Швециянын НАТОго кириши тууралуу талкуу күчөдү. Бул перспективаны Альянстагы негизги мүчөлөрү колдошту. Финляндияда парламенттик мүчөлөрүнүн көпчүлүгү буга чейин блокко кошулууну жактап чыгышкан. Финляндиянын арызы боюнча мүмкүн болгон чечимди президент менен өкмөт биргелешип кабыл алат. Премьер-министр Санна Марин бул тууралуу Социал-демократиялык партиясы 14-майда жыйынында чечим кабыл алганга чейин кабарлай тургандыгын айтты. Булак Назар Ньюс.